Videomuzun başında bizge katılıp koңгурошону басып коюңуздар. Sizler üçün kızmat kılabız. Бұл sizler üçün öte жеңил, biz üçün öte maanilүү. Урматтуу калайык калк, мен bir эки сөз айтайын, жакшы тыңшап алайлы. Биринчиден, бардыгыбыз ат алганга, ат бакканга ниет кылайлы. Анткени ат үйгө бакыт алып келет, ырыскы алып келет, береке алып келет. Ат ден соолук алып келет, ийгилик, жакшылыктарды алып келет. Bir hadis айтып берейин, hadis. Subhanallah, attыкын караңыз. Айтып атат, төөнүн зекети 5тен 1. Эгерде бербесе кыямат күнү төбөлөйт экен эсин. Уйлардын зекети 30дан 1. Эгерде зекетин бербесе кыямат күнү мүйүзү менен сүзүп төбөлөйт экен. Койлордун зекети 40дан 1. Бербесе кыямат күнү эсин кордойт экен. Анан кийин аттыкычы деп сахабалар сурады. Аттыкы кандай дегенде пайгамбарыбыз аттын зекети бар деп айткан жок. Айтты, аль-хайз талататун, ат 3 түрдүү dedi. Визрун, ситрун, ажрун. Муслим шарифте келет, Сахи Муслимдин риваятында күнөө дейт. Качан эл мактасын, менменсип, кыйынсынып атпага турган болсо бул күнөө эле болот экен. А эгерде Кудай кааласа атты бакты, ушу Кудайдын жолуна бакты, бирөө сураса мингизди, бирөөгө жардам берип койду. Кандай аттын зарылчылыгы берип койсо, буга ситир дейт, парда болот экен. Дүйнөдө жакырчылыктан парда болсо, ахиретте дозоктун отунан парда болот деген алымдарыбыз. Ал эми үчүнчүсү ажыр деп коет, сооп.